Кыргыз эли бүгүн өтө кыйын кырдаалда турат. Кана баягы миллиондогон акчаларды шайлоого чачкан биздин чиновник депутаттарыбыз, кана баягы айылдарга, жер-жерлерге кыдырып бекер тараткан ундар, бекер тараткан майлар, бекер тараткан акчалар, агитация үчүн бир гезитке чыгыш үчүн 100 миң, 200 миң сом акчаларды чачып, бир добуш үчүн 2 миң сом, 3 миң сом берген биздин депутаттарыбыз кана. Бирөө да көрүнбөйт. 120 депутаттар бүгүн мынакей элге жардам берип жатабы? Мына бүгүн ошол акчаларды элге таратып, үймө-үй кыдырып, ун таратчу, май таратчу мезгил келди. Жаңы конуштарда элдер кандай кыйналып жатат? Канча деген элдер айлыгы жок, айлыгын ала албай, ачка, үйүндө продукты жок, үйүндө канча балдары менен баласын кантип калгам деп эртеңки күндөн коркуп турган биздин элдерибиз канча. Кана баягы тойлордон, ар бир тойдон $500, $1000 чейин алган биздин супер мега звездаларыбыз кана. Ошол тапкан акчаларын мактанып интернетке чыгарып, мен момундай үйдө жашайм, мен момундай машина айдайм деп чоң-чоң жол тандабастарын, кымбат баалуу машиналарын мактанган биздин ырчыларыбыз кана. Урматтуу ырчылар, силерге айтат элем, ушул балконго болгондо дагы элитный үйдөгү балкондорго чыгып алып, силердин чачыңарды кыдырып концерт бергениңер эл үчүн кызык эмес азыр. Андыктан келгиле урматтуу ырчылар, бир эле тойдон алган акчаңарды чогултсак азыр баарыбыз, жалпы элге бир топ жардамдарды берсек болот. Келгиле биригели, акчаларды чогулталы. Инстаграмдын сторисине койгон бир рекламаңардын акчасын бөлсөңөр, ушунчалык элге жардам кылган болобуз. Андыктан баарыбыз биригип, фонд ачабызбы, счет ачабызбы, эл сом ачабызбы, эмне кылсак дагы акчаларды бириктирип, өкмөттүн көзүн карап отура бербей, мына эл бизди бакчу эле, эми биз элге жардам берчү дагы убакыт келди, урматтуу туугандар. Шаар ичинде канча деген ресторандар бар эле. Бириңерден бириңер атаандашып, 2 кабаттуу кылып, 3 кабаттуу кылып ресторан салып жаттыңар эле. Рестораныңардын люстрасын алтын кыларыңарга аз калды эле. Бириңерден бириңер жарышып, рестораныңарды реклама кылып, менин рестораныма келгиле дечү элеңер. Андыктан урматтуу ресторандын кожоюндары, бир күндөгү түшкөн тоюңардын акчасын чогултуп, ошол рестораныңардын рекламасын азыркы учурда элге ун таратып, май таратып, чай таратып реклама кылсаңар, азыр силерге дагы жакшы реклама болмок. Мына ушул кырдаал эртең бүтүп кетсе, ошол эле эл кайра силердин рестораныңарга келип, ошол силердин жардам берген акчаңарды кайра эле эл силерге алып келмек. Эгер биз ушинтип жардам берсек, Алла Таалам деле бизге ниетин түз кылып, эртеңки күнү бизге өзүнүн берекесин чачат деп ойлойм. Кана биздин супермаркет, гипермаркеттерди курган миллионерлерибиз, кана биздин кабат үйлөрдү курган курулуш компаниянын кожоюндары, кана биздин гектар жерлерди саткан байларыбыз. Бүгүн биз баарыбыз үйдө унчукпай отуруп алсак, эртеңки күнү элибиздин келечеги кандай болот? Мына баарыбыз көрүп жатабыз. Күндөн күнгө кырдаал оорлоп баратат. Күндөн күнгө карапайым элдин жашоосу начарлап баратат. Бүгүнкү күнү элге маска таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү милиция менен врач кызматкерлерине тамак таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү так карапайым элге жардам берчү мезгил. Асқат Айсараконов, кандай доске? Фейсбуктан видео кайрылуу жазаган экенсиң, ырчылар элге жардам бербей атат. Кана деп. Эми видеого тартып, мактанып, сага көрсөтүп, сага отчет бергендин кереги жок. Биз ушул кыйынчылык келгенден бери токтой элекпиз, дагы да улантып атабыз. Кудайым буйрса, бүгүн жамгыр жаап атса дагы кайрымдуулукту улантып атабыз. Видео тартып жүргөн студиясы бар жигиттердин бирисиң. Тойлордо иштеп жүрөсүң. $200 $1000 чейин бир тойду тартасыңар. Кел. Бирөөгө акыл үйрөткөндөн көрө, үйүңдө олтуруп алып, ар кайсы ушакты катындарга окшоп таратпай, сен дагы чыгып, элиңе чындап күйгөн болсоң, жардам бер. Мен сенден видео отчет күтөм. Эң эле аз дегенде 30 үй бүлөгө жардам берип койсоң, сен чыныгы кыргыздын жигити